Бакыт Токтогоевич, мына коңушу же андан башка мамлекеттерде биздин жарандар, эмгек мигранттар иштеп жүрүп, колчулукка душар болгон фактыларды биз маалымат каражат булактарын окуп атпайбызбы? 15-20 жыл деп жана ошондой эле иштеп жүрүп айлык акыларын ала албай кыйналып, алар укуктары тебелеп жатат да. Ушундай фактыларга силер тараптан жардам көрсөтүлдүбү? Мына сиз иштегениңизге 2 жыл болуп калды. Жана ошондой мониторинг кылып жатасыздар ушундай фактылар боюнча. Жана аныктап өзүңүздөр кызматыңыздар боюнча башка кызматтарга маалымат бердиңиздерби? Биздин мандат боюнча улуттук борбор жабык жана жарым жартылай жабык жайларда гана ишмердүүлүгүн жүргүзөт да. Сиз айтып аткан маселе да көйгөйлүү маселе, бирок тилекке каршы бул биздин мандатка кирбей калат. Эми сырт жакта жүргөн биздин жарандар боюнча биз мүмкүнчүлүккө жараша аракеттерибизди да кылып атабыз. 8-inde кеңири токтолуп кеттик. Бул былтыр жазында мамлекеттик шегарада болгон окуяга байланыштуу биздин жарандардыкы, быйыл жылдын башындагы дагы эле коңшу мамлекетте кыйноого кабылган жарандар боюнча дагы акыйкатчы менен биргеликте дагы иштер жүргүзүлдү. Урматтуу Эдил Жолдубаевич, булардын милдеттери чектелип турбайбы? Булар кичине ишти аткарышат экен, болуп жүрө беришет экен. Булардын көбүрөөк тапшырма бербейсиздерби? Мен мына ишти аткарам, бул ишти аткарбайм депчи. Ошон үчүн ар бир инсан өзүнүн ошо ээлеген кызматы боюнча жакшы ишти аткарыш керек. Эгерде өзүнүн жүктөлгөн милдетин ашыгыраак иш аткарып койсо эч нерсе болбойт. Ошон үчүн сиздер жакшыраак тапшырма берсеңиздер бул жакка макулбу?